алма тоголок болуп калбайт, узартып берет сиздерге. Клубника, малиналар булар өздөрүнүн формасын алып чоңойтуп берет. Гүлдү көпкө чейин бул кармап берүүчү сапаты бар. Товарный видти жакшыраак кылыш үчүн мына ушул 3 препаратты колдонот. Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар жана дыйкандар. Алмада алманын сапатын, алманын чоңоюусун, же болбосо клубника, малиналардын көлөмүн, транспортабельностун, товарный видин чыгаруучу азыктар кайсылар? Мен силерге ошону айтып берем. Чаңдашууда кайсыны колдош керек, алманын чоюлушун кандай кылыш керек. Мисалы мынау бизде турган мынакей Гибрилен X парфюмер, анан кийин Сикофлов деген дарыбыз бар. Бул дарынын ичинде бор, анан оксид кальция бар 12%. Бор 7%. Эми жалпысынан сиздерге айтып берип кетейин бул дарылардын. Ушул дарынын үчөө тең кандай клубника, алма, малина баардыгы гүлдөп аткан учурда чачса, парфюмердин жакшы жери бул арыларды алыстан чакырып берүүчү феромондук жыттары бар бунун. Бул гүлдүн жытына окшош болот дагы, ары кайсы алыстыкта болсо дагы учуп келет. Себептигинде чаңдашуу бул эң башкы ролду ойнойт. Клубникада, малинада, алмада башка нерсе гүлдөчү нерселер чаңдашыш үчүн сөзсүз түрдө ары чаңдаштырат. Себептигинде булар роза гүлдүүлөр керек. Ал эми гибрилин бул ошол учурдагы сууктан, күндүн аба ырайынын бузулушунан гүлдү көпкө чейин бул кармап берүүчү сапаты бар. Аны менен биргеликте мынакей бор бул суукту көтөрүүчү, абанын багы аба ырайынын өзгөрүшүндө суук болуп, ызык болуп кеткен учурда бул бор гүлдү устойчивый кылып берет дагы. Кальций бул өсүмдүктүн дандын чоңоюшун камсыздап берет, сапаттуу болуп берет. Үчөө бириккенде гүлдөп атканда чачылат. Бул баардык культурага, малина, клубника, алма, алмурут баардык гүлдөчү нерселерге. Булар гүлдөөнү камсыздап берет. Гүлдү көпкө чейин карап берет. Ал эми кайта гүлдөп бүткөндөн кийин түйүлгөн учурда чачса, бул кальций горькая янчтость, же болбосо сеточность деп коет, күрөң болуп тарала болуп кетет. Ошол нерсени кальций жок кылып берет. Бор, алма точка роста токтоп калган учурда, клубниканын точка росталары токтоп калган учурда ошол дандарды чоңойтууга жардам берүүчү азык. Гибрилин болсо, бул алманын чоюлуп формасын берүүгө. Баардык нерсе, мисалы алмада алма тоголок болуп калбайт, узартып берет сиздерге. Клубника, малиналар булар өздөрүнүн формасын алып чоңойтуп берет. Товарный видти жакшыраак кылыш үчүн мына ушул 3 препаратты колдонот. Бир сезондо, мисалы алмада ушул препараттарды 3 жолу колдонсо, клубника, малиналарда, карагаттарда ар бир 15 күн сайын колдонулат. Себеп дегенде клубника, малиналар булар тынбай гүлдөп, тынбай түшүн берет. Ошон үчүн буларды гүлдөгөндө, түйүлгөндөн баштап улам берип туруш керек. Алмага гүлдөп атканда бул парфюмерди кошуп бересиздер. Ал эми клубникаларда болсо муну постоянно кошуп бересиздер. Себеп дегенде клубника, малиналар постоянно гүлдөп, постоянно түйүлөт. Бир сезон сиздерге түшүн берип турат. Гүлдөп бүткөндөн кийин алмада буну кошпойсуздар. Буларды гана 2 жолу, 3 жолу чачып турасыздар. Мынакей бизге келсеңиздер, биз сиздерге туура кеңеш берип, ушул азыктарды кандай учурда, кайсы учурда кандай кылып чачууну сиздерге көрсөтүп беребиз.